Өткөн жылдын декабрь айында Мурас сериалынын бет ачары болуп, ал ЛТР телеканалында көрсөтүлө баштады. Кыргыз сериал чыгармачыл өндүрүштүк бирикмеси жеке продюсердик студия менен биргеликте тарткан картинада билим, эмгек жана жеке ишкердик темасы көрсөтүлөт. Сериал YouTube платформасына жүктөлүп, миллиондогон көрүүгө ээ болду. 1 200 000 көрүүчүбүз болду. Бул эмне деген ийгилик деп ойлойм. Анан эми комментарийлерди окусаң тим эле жүрөгүң ушунчалык толкунданып, ушунчалык ушу эл үчүн элимдин суусап калганын кандырыш үчүн ушундай тынбай иштешке туура келип атат да. Биздин жаштардын 30 жыл ичинде кандайдыр бир билимге жетишпей суусап, окууну окуй албай калган жаштардын духун көтөрө турган, элдин духун көтөрө турган, элди бириктире турган бир керемет жакшынакай тарыхый сериалдар болуп берет деп ишенем. Бул менин бала чактагы курбу кызым. 2023-жылы Мурас менен катар Жалбыз чоочун киши Көгүлтүр гүлдөр аттуу киносериал, Чыпалак Баатыр аттуу пилоттук жомок жана улуттук нарк наслге арналган роликтер жарык көрдү. Сериалдардан сырткары өлкөдө кино тартууга да өзгөчө көңүл бөлүнүп жатканы Маданият министрлигинин коллегиясында айтылды. Былтыр кинематография департаментине жана ага караштуу мекемелерге республикалык бюджеттен 345 миллион 115 миң сом бөлүнгөн. Кинематография департаментине жана ага караштуу маселелерге 2023-жылы республикалык бюджеттен биринчи жолу 345 миллион сом 115 миң сом каражат бөлүнүп берилди. Анын ичинен кино өндүрүүгө 145 миллион сом бөлүнүп берилди. Кыргыз фильм экөө бириккенде 69 миллион 680 миңге жаңы техникалык базасын, бул камералык эмелердин тендер өткөрүп сатып алышты. Жакынкы ушул жарым айдын ичинде келип бүт барышып, жаңы техникалык база менен кинолор тартыла баштайт. Кино тармагында айтып аткан эжебиздин айткан сөздөрүнө кошулабыз. Биз акчасын көбөйтүүгө дагы даярбыз. Турция мамлекети менен сүйлөшүп да бердим элем. Жакында жаңы вице-президент болгон экен, аны менен да сүйлөштүм. Алар дагы жардам берели деп атат. Эрдогрул деген жанагы серияны тарткан, сериалдар тарткан артисттерди жибериңиздер. Бизде келип алар түрк тилинде өзүнүн сериалдарын тартсын, биздин артисттер алар менен чогуу үйрөнүп, биздин дагы сериалдарды тартканга толук жардам беребиз деп атат. Анан көрсөң ичинде Акыркы жылдары кино эле эмес, маданияттын баардык тармагына мамлекеттин камкордугу күчөдү. Өткөн жылы бул тармакка бөлүнгөн 7 миллиард сомго жаңы музыкалык аспаптар, артисттер үчүн костюмдар алынып, театрлар жана мамлекеттик цирк оңдолуп жатат. Мамлекет маданият мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоону, таланттуу жаштарды колдоону мындан ары да улантат. Өткөн жылы 7 жарлыкка кол коюп берди. Мен өзүм эле 1890 менен 33 тескемеге кол коюп, сиздердин тармактагы нормативдик укуктук базаларга жолдун баарын ачып бердик. Театрга кишилер чакырып аткандарга айлыктарды биз аябайбыз. Ал балдар кыздарыбызды бөлөк жакта жүргөндөрдү да чакырып келебиз. Бизди иштеп аткандарга дагы айлыктарын көтөрүүгө биз даярбыз. Бирок жалпы жонунан жанагындай көтөргөнгө азыр эсеп чотубуздун баарын караштырып атабыз. Имарат оңдолуп, материалдык техникалык базанын жакшырышы театр оюн-зоок мекемелеринин артисттерине дем күч берди. Өткөн жылы алар тарабынан жаңы 81 спектакль, 40 жаңы концерттик программалар иштелип чыгып, элге тартууланды. Мыкты коюлган спектакльдер жана концерттер эл арасында алкууга алынып, эл аралык деңгээлде тааныла баштады. Жаңы коюлган спектакльдердин саны 22-жылга салыштырмалуу 76,9%га көбөйдү. Мындайча айтканда өзгөрүү аябай чоң нерсеге өзгөрүлдү десек болот. Мыкты коюлган спектакльдер жана концерттер эл арасында жана эл аралык деңгээлде жакшы пикирлерди, талаштарды жарата алды. Дээрлик бардык мекемелер гастролдор жана чыгуулар менен аймактарда, чет өлкөлөрдө болуп, элдин маданий талаптарын канааттандыра алды. Коллегиянын жыйынтыгы менен министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан бир катар тапшырмалар берилди. Ошондой эле Акылбек Жапаровго Карамолду Орозов атындагы оркестр, мамлекеттик симфониялык оркестрге, ошондой эле Акмарал ансамбле жана Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблине сатылып алынган жаңы музыкалык аспаптар көрсөтүлдү. Автандил Бактыбеков, Мейримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.